Улуу ата мекендик согушка катышкан кыргызстандыктар тууралуу кызыктуу 10 факт. У коргошунду табуу үчүн кыргыз окуучуларын атайын тоого жөнөтүшчү. Бул уу чөп ысык көл тамыры деген ат менен да белгилүү. Андан жарадар болгон солдаттарга дары жасалчу. Кыргызстандыктар жердин ар бир сөмүн калтырбай айдоого аракет кылышкан. Алсак, мектептин айланасындагы жерлерден да жашылча жемиштен жакшы түшүм алышчу. Арам өрдөк деп аталган өрдөктүн жыты жагымсыз болгондуктан аны эч ким жечү эмес. Бирок согуш кыргызстандыктардын тамакка болгон көз карашын өзгөрткөн. Гезиттерде өрдөктүн бул түрүн кантип бышыруу керек деген макалалар пайда боло баштаган эле. Согуш жылдары айрым кыргызстандыктар ачкадан өлө баштайт. Раиса Данько согуш жылдарына туш келген балалыгын минтип эскерет. Жугунду төккөн чуңкурлардан терилерди чогултуп, аны кайнатчубуз. Андан шорпо сымал тамак болчу. 5 жылга созулган согуштан Кыргызстандын калкынын саны кескен кыскарган. 1,6 миллион адамдын 1,5 миллион эле калган. Фронтко ар бир 4-чү кыргызстандык жөнөгөн. 360 миң адамдын ичинен үйүнө 100 миңи кайтпай калган. 1937 жылы Орто Азиянын эң күчтүү жигиттери ат оюндарына катышкан. Дүйшөнкул Шопоков ок атуу боюнча мыкты аталган. 4 жылдан кийин согуш учурунда фашисттер ага туткунга түшүп берүүнү сунуштайт. Бирок ал душмандарды атып акыры өлтүрүлгөн. Кыргызстандын аскерлери жогору бааланган. Белгилүү мамлекеттик ишмер Михаил Калинин Кыргыздын аскерлери фашисттерге каршы турууда чыныгы эрдигин көрсөтүшкөн деп жазган. Райкомдорго эвакуация болгон жетим балдарды багып алабыз деген кыргыз аялдарынан күн сайын ондогон кат келчү. 20 апрелге карата алынган маалымат боюнча Кыргызстанда согуштун 202 ардагери жашайт. Эгер сиз фронтто эмгектенген бир адамды көчөдөн кезиктирип калсаңыз, ага сөзсүз рахмат деп айтууну эстей жүрүңүз. Согуш учурунда республика фронтко колдон келген нерселердин бардыгын жөнөтүп турган. Ал учурдагы каатчылык мурда ооз калбай турган нерселерди жеп күн көрүүнү мажбурлаган. Мисалы, гезиттер эти сасык арам өрдөктү кантип туура бышырса болоору тууралуу жазышкан. Алакандай жер калтырбай, жада калса мектептердин аянтын дагы айдап салышкан. Республиканын ар бир 4-чү жараны согушка кеткен. Алардын арасында Борбор Азиянын эң чебер жаткычы болгон Дүйшөнкул Шопоков болгон. Кийин ал СССРдин баатыры катары тарыхта калган. Салгылаш учурунда фашисттер ага колго түшүп берүүнү сунуштайт. Бирок Шопоков душмандарга ок менен жооп берип, өзүнө дагы ок тиет.